Ысык-Көл облусунун аймагында эле 5 айыл чарба сервистик кооперативинин түзүлүшү элеттик дыйкандардын экологиялык таза азык-түлүк продукцияларынын өндүрүүнүн жолун ачты. Кыргыз органик жана Түштүк Кореялык койко айыл чарба уюму менен бирге Кыргызстанда органикалык айыл чарба кооперативдерин түзүп, органикалык жол менен айыл чарба продукцияларынын өстүрүү ишке ашырууда. Ысык-Көл облусунун аймагында эле 5 айыл чарба сервистик кооперативинин түзүлүшү элеттик дыйкандардын экологиялык таза азык-түлүк продукцияларынын өндүрүүнүн жолдорун ачты. Дыйкандардын айыл чарбалык билимин жогорулатуу максатында пилоттук кооперативдердин жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу деп аталган семинар Каракол шаарында өттү. Кененирээк Туратбек Рахманов баяндайт. Түштүк Кореянын койко жана Кыргыз органикалык уюму уюштурган пилоттук кооперативдердин жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу семинарына Ак Суу районундагы Маман жана Теплоключенко пилоттук кооперативдеринин мүчөлөрү келип катышты. Күн тартибине 3 маселе коюлган. Алар органикалык топурак, азыктандыруучу заттарды башкаруу деп аталса, экинчиси экологиялык таза айыл чарба азык-түлүктөрүн продукт катары иштеп чыгуунун стратегиясынын мисалдары деп аталды. Үчүнчү маселе кооперативдер жана айыл чарба продукциясын сатуу боюнча болду. Бүгүнкү иш-чаранын максаты ушул биздин пилоттук айылдагы ошондой эле органикалык дыйканчылыкка кызыктар болгон кооперативдешүү менен өндүрүштү кеңейтүү, ушул иш-чара, ушул маселелер боюнча кызыктар болгон бардык ушул Ысык-Көл областынын фермерлерине багышталды. Бүгүнкү ошол семинардын негизги темасы ошол Кореядан келген биздин долбоордун алкагында ошол специалисттердин 3 багыт боюнча сабактарды берип жатышат. Биз менен азыркы учурда 5 кооператив иштешип жатат. Биз мындан сырткары жанакы ушундай окутууларыбыз же болбосо маалыматтык булактарыбыз бардык Кыргызстандын баягы дыйкандарына багышталган. Алар социалдык тармактар аркылуу Facebook, Instagram же болбосо YouTube канал аркылуу ушул маалыматтарды алып турса болот. Негизинен кандай айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө болсун, жерге, топурактын өзгөчөлүктөрүнө маани берүү орчундуу багыт деп эсептелери айтылат. Ошого жараша экологиялык таза продукт өндүрүүлөрү бул семинарда баса белгиленди. Ичкөл Хосу 주변에 유기농 프로젝트를 하고 있잖아요. Бул органика семинардын негизги максаты бул кандай кылып кылганда органиканы өстүрсөк болот, органика продукцияны жана ошондой эле органика менен биздин дыйкандар менен, производительдер менен немеде потребительдер, керектөөчүлөрдү кантип бири-бири менен байланыштырып, кандай кылып дальше өнүктүрсөк болот деген маселе боюнча семинар өтөт атабыз. Жетөгүз районунун Тосор айылында иштеп жаткан Тосор органикалык сервистик кооперативи мөмө жемиш бак өсүмдүктөрүн өстүрүү болсо, Маман органикалык кооперативи дары өсүмдүктөрүн өстүрүүгө багытталган. Алар үчүн долбоордун негизинде техникалык каражаттар менен камсыздалышкан. Биз 2021-жылы февраль айында ушу кооператив болуп, үй-бүлө башкармалыгына каттоодон алып, көбөлүк алып, устав жасатып, мыйзамдар болуп өткөнбүз. Биздин кооперативдин түзүлүшүнүн максатынын бирден бири бул ушу койко долбоорунун алкагында түзүлдүк. Долбоор жазып, ушу пилоттук айылдардын катарына кирип, биз долбоорго катышып уттук. Долбоорго катышып уткандары долбоордо көрсөтүлгөн биз айыл чарба техникаларын алуу боюнча жана биздин айыл ушу айыл чарба дары-дармек чөптөрүн өстүрүү боюнча элдердин көпчүлүгү дыйканчылык менен алектенүүдө. Ошого дары-дармек чөптөрүн кургатуучу цех куруп берүү боюнча деп долбоорго жаздык эле. Кудай буюрса ошол долбоор катышкан долбоорлорубуздун бар иштерибиз илгерилеп утуп, ушу жакынкы убактарда бизге ушу айыл чарба техникаларын шаймандары менен ушу койко долбоору алып берди, гранттык негизде. Андан сырткары ушу азыр архитектуралык уруксат кагаздары бүтүп калды. Ал кагаздар бүтсө, ушу дары-дармек кургатуучу цех курулуу алдында турат. Материалдык техникалык базаны чыңдоо боюнча ушу койко долбоорунун алкагында долбоорго катышып, ушу 2 даана трактор койко долбоору биз тарапка шаймандар менен алып берилди. Бул заводдон чыккан боюнча жаңы түрүндө. Андан сырткары ушу айыл чарбасын иштетип, иш кылып турууга биз портер машинесин алып берди. Семинарда адистерге зарыл, керектүү, маанилүү суроолор берилип, жооптор алынды. Ушул сыяктуу окуу семинарлар пайдалуу жыйынтык берерин,
мында качкандар баса белгилешти. Туратбек Рахманов, Нурдан Урманбетов, Мадина Абакирова, Ысык Көл маалымат кызматы үчүн.